Салам достор, менин атым Гүлчухра Чукоева. Мен ушу 10 жылдан ашык Москвада эл катары мигрант болуп иштеп келем. Өзүм көп жылдан берки 20 жылдан ашык опытым бар. Швея болуп иштейм. Ден соолукка байланыштуу бир моментте ушу операция болгондо ушу түшүндүм, что биз местабызды, мисалы эгерде мен швея болсом, местаман турганда менин доходум токтойт экенин, же болбосо сиз деле башка бир иште иштеп турган болсоңуз, ошол ишканадан эки карыш аттаганда сиздин доходуңуз токтойт. Ден соолукка байланыштуу бир ай иштебегендин кесепетинен мага ошондо балким бул нерсе да жакшылыкка болду, себеби баардык нерсе жакшылыкка болот. Ошол мезгилде менин оюм өзгөрдү. Мен ошондо уже билдим, что адам баласы эгерде бир эле доходдон зависеть этсең, өтө өкүнүчтүү абалга түшүп кала турганыңды, болбосо ар кимден башка адамдардан, жакындарыңан жардам сурап кала турганыңды ошондо гана мен өз жоопкерчилигим менен сездим. Ошол себептен мен кийин чечим кабыл алдым. Мен окушум керек, үйрөнүшүм керек, бир нерсе кылышым керек. Мен бир эле доходдун көзүн карап отурбашым керек. Эгерде мен иштей албай калган күндө дагы мага доход кириптире турган финансылык бир источник, доход түзүп коюшум керек деген чечимге келгем. Ошондон кийин гана мен уже ошонун үстүнөн иштеп, изилденип, өзүм бизнес ачам дедим, ателье ачам дедим. Ателье ачыш үчүн мен статистиканы караганда почти 85-90% жаңы ачылган ишканалар ошондой эле бир жылга туулган күнүнө жетпестен жабыла тургандыгын статистикадан көргөнүмдө мен грамотно баштайын, мен окуп үйрөнүп алып, ошол чогулткан акчамды бекерден бекер жок кылып жибербейин деген тыянак менен мен кийин окууга бардым. Эгер сиздер таанысаңыздар, Максим Темченко деген мультимиллионер, долларовый миллионер адам бар. Ошол окуп турган ошо курстары бар. Ошонун финансовый независимость деген окуусуна барып жазылып окудум. Ал жактан көп нерсе үйрөндүм. Жана дагы акчаны туура пайдаланууну, өзүмө ошо пассивный доход создавать этишти, көп нерселерди үйрөндүм. Кийин бул нерсе ошондон менин уже саморазвитияга кылган кадамым башталды. Кийин мен жанагындай сетевойлорду да карап көрдүм. И бир сетевойго кирип иштеп да көрдүм. Кийин все-таки ушу инвестицияга кадам таштадым. Ошол жөнүндө көбүрөөк изучать этип, окуп, үйрөнөйүн дедим. Эми статистика боюнча биздин 90% население базовый хотя бы финансовый сабаттуулугу жок экен да. Аны биз өзүбүз деле моюнга алабыз, себеби көп кредит алып, ипотека алып, карызга алгандар аябай көп. Даже ошонун арты менен көптөгөн суицид болуп аткандар да көп, ажырашуулар көп. Бул эми биздин жашоодогу болуп жаткан көйгөй. Ошол себептен мен кийин кандай жол менен ушул пассивный доходду тапса болот экенин, пассивный доходду ар бир эле адам түзө алат экенин түшүнүп жеттим да. Эми мен ошол алган билимдерим менен өзүм дагы ошо бөлүшөйүн деп чечтим. Себеби канчалык жок дегенде бир адамга жардам берсем дагы пассивный доход түзгөнгө мен ойлойм, бул эң чоң жетишкендик деп ойлойм. Ошол себептен мен азыр сиздерге көргөзүп берем, кандай жол менен сиздер пассивный доход түзө аласыздар. Эми инвестицияда сложный процент деген түшүнүк бар экен. Биз эми билебиз, Америкада адамдар пенсияга чейин наймда эле иштеп, ар бир айда өзүнүн доходунан өзүнө комфортный сумманы инвестиция кылып келишет экен. Ошол инвестициянын арты менен алар, ошол сложный проценттин арты менен алар өзүнө пассивный доход создавать этишет. Жана дагы ошо пассивный доходго пенсияга жашабайт, алар именно пенсионный доход, пассивный доходго, кечиресиздер, пассивный доходго алар саякаттап, өзүнө баардык нерсени
позволяет этип жашнакай жашашат. Сложный процент деген бул кандай иштейт? Сиз деле эгерде өзүңүздүн ушул таап жаткан, балким сиз найымда эле иштейсиз, ушул таап жаткан доходуңуздан эле өзүңүзгө комфортный сумманы инвестировать этип баштайсыз. Сложный процент менен кантип миллионго чыкса болот, да, ошол жөнүндө примерно мен сиздерге пример көргөзүп кетмекчимин. Эгерде сизде $200 боло турган болсо, бул жерге биз $200 жазабыз. Бул жерге пополнение дейт да, каждый ай сайын пополнение кылбай турабыз. Азыр байкап көрөбүз сумманы кандай болуп сложный процент сизди миллионго чыгарса болот экен, да. Ар кандай ар түрлүү процентный ставкалар бар. Бирок мен билген бир инструментте ал жерде негизи 10% ашык даже ушундай доход бере алат да. Бирок биз даже андан дагы орточо бир эле сумманы алалы, 7% деп алалы. И бул каждый ай сайын болсун, 7% эле берсин сиздин и количество лет. Бул жерге биз мисалы үчүн эгерде сиздин $200 болсо, 7% айына ошол инструментке сала турган болсоңуз, бул жерге бир 10 жылды жаза турган болсок, 10 жыл эсе унутуп кое турган болсоңуз, ошол инструментке салып туруп и көрөбүз санап. Санаганда бул жерден сиздерге кандай болуп, 10 жылдын ичинде сиздин $200 сиз башка эч нерсе кылбадыңыз, үстүнө дагы акча кошподуңуз, просто эле 7% айына бере турган инструментке салып койдуңуз 10 жылга. 10 жылда сиз $671,558 акчаңыз көбөйөт. Бул кантип көбөйөт десеңер, мына бул жерден примерлери көргөзүлгөн. Мисалы, бир жыл начальный балансыңыз $200 боло турган болсо, пополнение сиз кылбадыңыз, суммарно пополнение суммасын көргөзгөн жок, начисление проценты $250 уже начисленный болду бир жылга. Суммарный проценти мына 250 и итоговый балансы $450 болду. И бул биринчи жылы. Экинчи жылы ушул эле сумма, ушул эле эч нерсе тийбедиңиз, дагы да иштеди. Бул $1014 болду. Экинчи жыл, үчүнчү жылы 284 болду. Ошентип отуруп, 9-чу мына 10-чу жылда бул 6701 сом, 557 миң. 6771 сом, 557 миң болду, кечиресиңер, уже адашып калдым. В общем, бул сложный процент, мына могу жерде көргөзгөндөй эле, мына көрдүңүздөрбү, биринчи жылы, экинчи жылы, үчүнчү жылы незначительно болот. Кийин бул барып мына 10 жылга жеткенде ушунчалык болот. Эгерде сиз ай сайын эми $50 деле азыр эч канча деле акча эмес, даже $50 канча сом болуп калат, өзүңөр эсептеп көргүлө. И буну $50 пополнение кылып турсаңыз, эгерде мына $200 салдыңыз, $50 ай сайын айлыгыңыздан, пенсияңыздан, же балким дагы бир какой-то источник доходу, мисалы ай сайын сизге бир какой-то доходуңуз бар да, ошондо болгону $50 деле салып кое турган болсоңуз, ушул эле процентке, ушунча жылга муну санап көрөлү, канча болот эгерде пополнение кылсаңыз. Пополнение дегени, мисалы үчүн, сиз ай сайын $50 салып турасыз. Ушунча жыл, 10 жыл, салып кое турган болсоңуз, мына 3,237,103 болот. Кандай бул силерге сумма? Балким ишенбешиңиздер мүмкүн, бирок бул менин сөзүм эмес, же болбосо бир мына бул деген жанагы аябай дүйнө жүзү боюнча бай инвесторлор ушул инструмент, ушундай инструмент менен колдонушат, ошон үчүн алар миллионер. Биз болсок ушул нерсени кылгандан дагы коркобуз. Ипотека алгандан коркпойбуз. Караңыз, сизге деле ипотеканы 10 жылга берет. Мен ипотекага эч кандай каршылыгым жок. Ооба, үй алгысы келген адамдар, конечно, ар кандай түр жол менен өзү каалаган жол менен барат ошол нерсеге. Бирок сиз эгерде ошондой эле
Бирок сиз айына $50 ипотека төлөбөйсүз. Сиз айына канча жок дегенде эле канча аябай көп эле акча сумма төлөшөт. Менин тааныштарым бар. Мисалы үчүн эгерде сиз ушундай ипотека төлөп аткандай кылып эле $50 эгерде пополнение кылып турсаңыз, бул доинвест деп коет. Бул инвестицияда 3 жолу бар. Инвестиция кыласыз, өзүңүздүн депозитиңизди. Кийин доинвест деп коет. Ошо сиз ай сайын сала турган $50 саласыз деп атпайбы, ошол нерсе. Бул доинвест деп айтылат. Анан ушул жактан түшкөн эле прибыльди кайрадан киргизе турган болсоңуз, бул реинвест деп айтылат да. Реинвест кылып, ошентип отуруп мына ушундай эмеге жетсеңиз болот. Эгерде хорошо, кээ бир адамдардын чыдамы жок. 10 жыл мен бармынбы, жокмунбу, может каякта мен билем, мен өлүп калам, может балким деп айтышат, Хорошо, балким анда, балким давайте 3 жыл кылып көрөлү. Бул сложный проценттин калькулятору интернетте деле аябай көп. Сиздер каалагандай эметсеңиздер болот. Каалагандай өзүңүздөр суммаңызды коюп, жылыңызды коюп, процентиңизди коюп эсептеп көрсөңүз болот. Ошондой эсептегенде, мына ошондо деле 3 жылдын ичинде деле $200 биринчи эле жолу салдыңыз, андан кийин эле $50 салдыңыз. Бул уже 10.252 болот экен. Ошондо деле караңыз, сиз стресси жок, бир кыйынчылыгы жок эле ушул сумманы капитетип иштетип мына $10.000 чыгарсаңыз болот. Эгерде сиз ушул жердегини мына $50 эмес, $100 кылып көрө турган болсоңуз, $100 сала турган болсоңуз, ай сайын 3 жылга, анда көрөбүз бул жерде кандай сумма чыгат экен. Бул жерде сиз 18.219. Сиз 3 жылдын ичинде балким однокомнатный квартира алып койгонго даже жарап калат экен. Мисалы ипотекада деле анчалык тездикте ала албайсыз да. Эгерде 5 жылга деп туруп эсептеп көрө турган болсок, анда интернет кичине слабый болуп атат. Анда мына 98.636. Сиз $200 салгансыз, $100 ай сайын салып турдуңуз, айлыгыңыздан 7%ке также 5 жылга. Ошону санаганда мына 98.636. Сиз 98.000ге балким үй аласыз, машина аласыз, бардык нерсени ала аласыз. Бул ушинтип ойноп көрсөңүздөр болот. Бул калькуляторду эгерде биздин личкага жаза турган болсоңуз, мен бул ссылканы берем. Ошол ссылка менен өзүңүз эсептеп, өзүңүздүн суммаңызды коюп иштетип көрсөңүз болот. Калькуляторду эми жабайын, бул жерде сложный процентти. Эгерде дагы подробно дагы түшүнбөй калдым дей турган болсоңор, личный консультацияга жазылсаңар болот. Эми мен сиздерге презентация ушундай кантип ушул инструментти кайдан кантип тапсак болот десеңер, мен азыр сиздерге башка дагы инструментти мен сиздерге көргөзөм. Бөлүшүп кетем. Эгерде сиздерге кызык болсо дагы личный консультацияга жазылып, мен менен бирге ушул нерселерди дагы бир сире издеп көрсөңүздөр болот. Эми ошондой процентти, ошондой суммага жеткизе турган ишеничтүү бир инструментти мен өзүм колдонуп келем. Ушул инструмент менен эгерде кааласаңар, мына азыр мен сиздерге информация берем. Эгерде сиздерге кызык болсо, ушул инструмент менен пайдалансаңыздар болот. Бул Royal Q деген санариптик трейдер. Трейдер деген бул соодагер. Бул автоматташтырылган соода платформасы үчүн 24 саат иштейт. Royal Q бул автоматташтырылган соода платформасында ар кандай соода стратегиялар бар. Анын ичине сиз өзүңүз мыкты деп эсептеген стратегияга кошулуп, жылына 100%, 100% киреше таба аласыз. Тагыраак айтканда, 5-тен 50% айына чейин, базардын эми өсүшүнө жараша болот бул нерсе. Чынында Royal Q бул санариптик трейдер. Анын негизги милдети монеталардын баасы түшкөндө сатып алып,
көтөрүлгөндө сатып, ошонун ортосунда комиссия эметет эте, комиссия табат. Бул инвесторлор үчүн жана да бизге окшогон адамдар үчүн өтө пайдалуу инструмент. Бул продукт Азияда 21-жылы Сингапурда түптөлгөн. 22 жылдын апрель айына карата компания 1 миллиард доллар киреше тапкан, 1 миллиарддан ашык киреше тапкан жана 1,5 миллион өнөктөш тапкан. Муну деле сиздер эгерде кызыгып иштешебиз десеңер, ошол жерде скачивать приложенияны өзүңөргө скачать этип атканда көрөсүңөр канча робот скачивание болгонун. Royal Q кимдер үчүн? Бул жөнөкөй колдонуучулар үчүн, бизге окшогон пассивный доход керек дегендер үчүн. Жана пассивдүү инвесторлор үчүн, жеке ишкерлер үчүн дагы. Жаңы баштагандар үчүн бул криптовалюталар дүйнөсүнө аз өлчөмдөгү кирүү үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Ал эми профессионалдар үчүн портфолиого кирешени автоматтык түрдө түзүү куралын кошуу менен диверсификациялоо үчүн кошумча мүмкүнчүлүк. Диверсификация деген эмне? Бул Google'га жазып да өзүңөр көрсөңөр болот. Бул силер уктап жатканда дагы иштеп алып келе турган, доход алып келе турган инструменттерде диверсификация деп коет. Диверсификацияда ушундай түшүнүк бар, что эгерде корзинага бир жумуртканын баарын бир корзинкага салып алып туруп, эгерде түшүрүп жиберсеңиз эмне болот? Бардык жумурткалар жок болот. Эгерде сиз ошондой эле ошол жумурткалардын ар кайсы корзинкаларга сала турган болсоңуз, эгерде бир корзинкаңызды түшүрүп алып сындырып ала турган болсоңуз дагы, калган корзинкаларыңыз бүтүн бойдон калат. Финансыда деле ушундай. Мисалы үчүн, эгерде сиз бир эле жерге сала берсеңиз, значит, балким эгерде азыр Кудай мисалы үчүн күйүп кете турган болсо, жок болуп кете турган болсо, же банкрот боло турган болсо, сиздин башка источниктериңиз иштеп турат, башка источниктериңиз доход алып келип турат. Ошон үчүн өтө бул кандай сактыкка кордук жок дейби? Бул ошо сактануу түрүндө финансыңыздын баардыгын, болгон депозитиңизди, болгон капиталыңызды жоготуп албоо үчүн бул ошондой түзүлгөн аябай сонун система. Инвестиция ушундай немеде иштейт. Бул жерде как раз таки аябай минимальный риск менен сиздер бул инструментти пайдалансаңыздар болот акчаңызды көбөйтүү үчүн. Маанилүүсү бул каалаган убакта жабыла турган каржы пирамида эмес. Андай проектлерде мисалы үчүн эч кандай продукты жок. Ал төлөмдөр жаңы катталуучу аркылуу гана жүргүзүлөт. Мисалы жаңы катталуучу келсе гана башкаларга бул прибыль болот. Эгерде жаңы катталуучу токтосо, бул как раз таки ошол жанагы пирамидалар жабылат. Именно жаңы ошол катталуучулар арты менен гана киреше табат алар. Бизде Royal Q'нун негизги кирешеси бул лицензия сатуу. Бул ошол биздин роботтун лицензиясын сатуу менен да пайда көрсөңүз болот. Жана дагы сиз депозитиңизди салып коюп, ошол жерден соода саттыктан тапкан комиссиядан сиз 20% кирешесин робот алат, калган сизге 100% киреше таап берет и ошонун 20%-ын робот алат. Криптовалюта курсунун айырмасы боюнча соода саттык аркылуу пайда алып келе турган санариптик продукция. Бул автоматташтырылган трейдинг деп айтып кеттик. Чынында Royal Q бул аябай ушундай бизге окшогон өтө жөнөкөй адамдар үчүн дагы өтө чоң мүмкүнчүлүк. Бул именно ошо криптовалютанын курсунун өзгөрүүсү менен пайда алат. Бул жерде ар бир адам көп жылдар бою иштөөгө багытталган. Сайттын алгоритми тандалган стратегияга ылайык биржада соода жүргүзөт. Соодадагы айырмачылыктан улам сиз үчүн пассивдүү киреше жаратат. Сиз эч кандай физически эч кандай кыймылдабайсыз, сиз только өзүңүз баягындай текшерип коюп турсаңыз болот. Орточо стратегиянын аркасында биз ылдый түшүп кетип жаткан базарда да акча табабыз. Ал себеби эгерде сиздин баардык мисалы үчүн салган депозитиңиздин баардыгына моментально сатып албайт, только кичинеден гана сатып алып отурат. Бул цикл субсатуулар деп айтылат. Стратегия туруштук бере ала турган кыскартуу пайызы бул 90%. Кыскартуу бул жерде может балким сизге түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн, бирок эң аягында мен өзүмдүн
роботумдун кандай иштейт экенин, субпродажа бул кандай болот экенин именно өзүмдүн кошелегимди көргөзүп мен силерге айтып берем. Пайдалар жана коопсуздук. Акча сиздин биржада Binance жана Huobi. Binance жана Huobi деген биржалар бар. Сиздер Google'га жазсаңыздар да чыгат. Binance бул мировой биржа, Huobi бул китайский, да, тоже мировой биржа. Binance бул европейский биржа. Ошо жерден сиз өзүңүз кошелек создавать этесиз, капчык. Жана ал ошол капчыкка акчаңызды салып коюп, өзүңүз көзөмөл, только өзүңүздүн көзөмөлүңүздө болот. Сиз акчаны эч кимге которбойсуз. Приложение через API доступ аркылуу сода кылат. Сиз акчаны эч кимге которбойсуз. Сода спотовый кошелегиңизде кредиттик рычагы жок. И минус келишимди жаппайт. Только плюс гана келишимди жабат. Сиз заказдардын тарыхындагы бардык содаларды визуалдык түрдө көзөмөлдөй аласыз. Сааты дагы, числосу дагы, жылы дагы бардыгы көрүнүп турат. Бардыгы историядан көрүп турасыз. Стратегия монетанын түшүшүндө 90%ке чейин туруштук бере алат. Эгерде мисалы үчүн азыркы учурда мен мына ушул 22-жылдын башында эле мисалы биткоин 67-68 миң доллар болчу. Азыр мына 17-16 миң долларга чейин түштү. Ушул мезгилде дагы туруштук берип, ошону просадка деп коет. Ошо ылдый түшүп кеткен баасына чейин мисалы ошону среднять этип деп коет. Ошо баасын, алгач калган бааны ылдый түшүрүп турат. Ошо именно жанагы өйдө ылдый түшүп жаткан мезгилде сода сатып кылып, арзаныраак алып, кымбатыраак сатып, ошол алгач калган бааңызды ылдый түшүрүп турат. Бирок ошол нерсеге комиссия албайт. Ошон үчүн бул жерде түшүнүш керек, что өтө надежный. Стратегия монетанын түшүшүндө 90%га чейин туруштук бере алат деп айттым. Компаниянын каржылык жүгү жана милдеттенмелери жок. Эч кандай милдеттенме албайт. Ошо рыноктон кандай ылдый өйдө түшүп турган баада гана сода сатык жүргүзүп, силерге чистый прибыль кылып туруп, анан кийин ошондон гана өзүнүн 20%-ын алат. Силердин депозитиңерден жөн эле акча ала бербейт, жөн эле комиссия ала бербейт. Прибыль кылдыбы сиздерге, киреше, вот прям таза киреше кылганда гана ошол кирешеден гана процентин алат, 20% алат, 80% өзүңүздө калат. Сиз акчаңызды каалаган убакта чыгарып кете аласыз. Эң жакшысы, сиз деген башка бирөөнү мен акчамды управлять эт деп бербейсиз. Ал жерден, бул жерде сиздин гана капчыгыңызда, сиздин кошелегиңизде жатат акча. Каалаган учурунда акчаңызды дагы проценттерин да чыгарып кете аласыз. Бул жерде партнердук программа бар. Лидерлер үчүн өнөктөштүк программасы аркасында чоң бизнес куруп, күнүнө $100 1000 долларга кирешеге жете аласыз. Ал эми VIP 6 даражасынан баштап сиз күнүнө 5000ден 10 000 долларга чейин кирешеге ээ боло аласыз. Анткени бул рейтингде лидерлик пул деп коет, Реаликүнүн жалпы кирешесинин 10% ушул именно VIP 6лардын ортосунда бөлүнөт. Активдүү кирешенин 3 жолу бар. Лицензия сатуу ар бир транзакция үчүн $30, структурадан $10. Инвестицияларды тартуу робот тарабынан түзүлгөн пайдадан 4%. Лидерлик сыйлыктар Реаликүнүн дүйнөлүк кирешесинин 10%. Лицензия сатууда мисалы $30 активация үчүн аласыз, $10 структурадан аласыз. Ал эми инвестицияларды тартууда инвесторлордун кирешесинин 4%-ан аласыз. Лидерлик сыйлыкта Реаликүнүн глобалдык кирешесинин 10%-ан аласыз. Балким бул нерсенин бардыгы сизге кичине түшүнүксүз болушу мүмкүн, бирок видеону дагы бир жолу көрүп чыксаңыз, 1-2 жолу көрсөңүз сизге уже түшүнүктүү болот. Бул жерде партнерлук программа менен иштеп акча табам, активдүү иштейм дегендер үчүн 6 эле тепкич бар. VIP 1ден VIP 6га чейин. VIP 1де сиз уже лицензияны алгандан баштап сиз уже VIP 1 деген статуста болосуз. Жана дагы сизге уже ар бир сатылган лицензиядан $30 бонус сизге доступный болот. И инвестициядан 4%. Инвестициядан дегенде ушул жерде түшүнбөй калышыңыздар мүмкүн. Балким сиз чакырган инвестордун мисалы робот ага сода сатып кылып берет да, ошо сода сатыктан 100% таза киреше кылгандан кийин гана ошонун 20%-ын алат деп атпайлыбы робот.
ошо 20%-дын 4%-ын сизге берет. VIP2'de уже сиздин ар бир саткан лицензияңыз $40 чыгат. Командаңыз эгерде сиз чакырган адамдар дагы алар да инвестор тарта турган болсо, алардан $10 түшөт. И инвестицияныкы 2%-тен 6%ке чейин уже бул ошо инвестициядан таза кирешеден түшөт. VIP3'тө лицензия сатуу уже $50 көтөрүлөт, командаңыздан $20. И также инвестицияныкы 8%га чейин. Ушул жерде матчин бонус деп коет. Именно ошо VIP3'төрдүн ортосундагы матчин бонустан ошо 10% бөлүнөт. Бонус бөлүнөт. Бул жерде уже матчин бонус кошулат. VIP3кө чыкканда бул жерде уже $100-дан $300 чейин астында көрүнүп турат доходтору. Структурада мисалы $100-дан $300 чейин түшүшү мүмкүн деп турат. Орточо доходу $3000-ден $5000 чейин. И дальше дагы көтөрүлүп кете берет. Мына ошентип отуруп, мына өзүңүздөр көргөндөй, VIP4'тө $60 и командадан $30, VIP5'те $65, командадан $35 деп көтөрүлүп, VIP6-га жеткенде сиздин личный продажа лицензияңыз $70 көтөрүлөт, командадан $40 түшөт. Ошон үчүн бул жерде уже ай сайын даже $30,000–$60,000 чейин чыккандар бар VIP6'да. Бул аябай мындай жомок сыяктуу көрүнүшү мүмкүн, бирок уже бул фактылар бар. Өзүңөр дагы интернеттен изилдеп даже текшерип көрсөңөр да болот. Шарттары, VIP1'дин шарттары 1 жылдык лицензияны активация кылуу, бул $120. Сыйлыгы биринчи сапка активдештирүү үчүн $30 жеке бонус, пайда боюнча 20%, комиссиянын 20% же биринчи линиядан өнөктөштөрүңүздүн кирешесинен 4%. VIP2'де шарттары 3 партнер болуш керек. Биринчи линияңызда 20 партнер структурада болуш керек. Сыйлыгы биринчи сапта активдештирүү үчүн $40 сизге бонус уже берилет. Сыйлык түзүмдүн ар бир өнөктөшү үчүн $10 командалык бонус берилет. Тереңдигине карабастан VIP2 статусуна чейинки өнөктөштөрдүн пайдасынан биринчи линияңыздын өнөктөшүнөн дагы 6% аласыз. Биринчи өнөктөш VIP2'ге чейин түзүмдүн кирешесин 20%, комиссиянын 10% аласыз. Ал эми VIP3'түкү шарттары 5 партнер болуш керек. Биринчи линияңызда 3 партнер, VIP2 сиз уже структурада өзүңүз лидер выращивать этишиңиз керек, өстүрүшүңүз керек. 100 адам структураңызда болуш керек. Сыйлыгы $50 биринчи линияда активация үчүн, $20 командалык бонус, жана дагы пайда боюнча 20%, комиссиянын 40% же линиядагы өнөктөшүңүздүн кирешесинен 8%. VIP4'тө 8 партнер биринчи линияга, 3 партнер VIP3 кылып лидер чыгарышыңыз, өстүрүшүңүз керек. 300 адам структурада болуш керек. И также сыйлыгы $60 биринчи линияга сиз активация кыла турган болсоңуз, командаларыңыз активация кылып адамдарды кошо турган болсо $30 сизге пайда болот. Жана дагы также 20% комиссиянын пайданын 20% комиссиясынын 40% же болбосо биринчи линияда өнөктөштөрүңүз кирешесинен 10%. Түзүмдүн пайдасы 20% комиссиянын 10%тен 30%, биринчи өнөктөш VIP4кө чейин. 10% матчин бонус, лидерлик даражасы бирдей болгон бонустарды аласыз. VIP5'те 12 партнер болуш керек биринчи линияңызда, 3 партнер VIP4 структурада. VIP4 структурада эми VIP4 лидер өстүрүп чыгышыңыз керек да, ошондо структураңызда жалпы жонунан 900 адам болуш керек. Сыйлыгы $65 ар бир сиздин саткан лицензияңызга, $35 командный бонус. Структурадагы ар бир өнөктөшүңүз эгер сатса, ошонун тереңдигине карабастан сизге $35 түшөт. Только VIP5 өнөктөшүңүзгө чейин. Түзүмдүн пайдасы 20%, комиссиянын 11%, биринчи линиянын кирешесинен. Түзүмдүн пайдасы 20%, комиссиянын 5%тен 35%ке чейин, структуранын кирешесинин биринчи
VIP 5 өнөктөшүнө чейин алабыз. 10% матчин бонус даражасы бирдей лидерлик сыйлык. Ал эми VIP 6 бул 20 партнер биринчи линияда болуш керек. 3 партнер сиз VIP 5 лидер өстүрүп чыгышыңыз керек. Жана дагы командаңызда жалпы жонунан 2700 адам болуш керек. Сыйлыгы $70, жеке саткан лицензияңыз үчүн $40 командалык бонус. Структураңыздагы адамдар лицензия сатса, сизге ошондой бонус түшөт. Ал эми инвестициядан 20% комиссиянын 60% кирешесин, же болбосо 12% биринчи линиянын кирешесинен сизге пайда түшөт. Түзүмдүн 20% комиссиясынан 5 жана 40% структуранын кирешесинен биринчи VIP 6 өнөктөшүнө чейин түшөт. 10% матчин бонус жана дагы 10% лидерлик пул. Жалпы роялдуу казынасынан кирешесинен процент аласыз. СНГ жана Европа өлкөлөрүнүн өнөктөштөрүнүн келечеги жана мүмкүнчүлүктөрү өтө чоң. Себеби бул 1,5 гана жыл болду. И СНГ менен Европада биз бул продуктуну биринчилерден болуп колдонуп жана жайылтып баштадык. Азыр биз болгону 10-15 гана партнер болдук СНГда. Ошондуктан потенциал аябай чексиз. Биз менен кызматташтыктын пайдасы: бизнеске жаңы катышуучуну баштоо үчүн этап менен үйрөтүү. Криптовалюта боюнча Адан Яга чейин окуу курсу бар. Финансылык сабаттуулук жана диверсификация боюнча курс бар. Профессионалдык онлайн сатуу курсу бар. Ийгиликтүү крипто ишкыбоздордун колдоосу бар. Бизде чаттар бар. Ошо чаттарга кошобуз, сизге ар дайым колдоо көргөзүлөт. Натыйжага жана жеке колдоо. Натыйжага чыгуу үчүн эгерде сиздин аракетиңиз болсо, конечно же, бизде колдоо бар. Баасы жана баалуулугу. Баасы болгону $120 бир жылга. Баалуулугу мен айтып кеткен криптовалюта боюнча курс, финансылык сабаттуулук боюнча курс жана бизнес баштоого Адан Яга чейин видео инструкциялар бар. Биринчи күндөн баштап киреше. Эгерде сиз капчыгыңызга акча салып, роботту уже подключать эткен күндөн баштап сизге биринчи кирешелер кире баштайт. Эми бул базардын дагы өйдөлдү түшүшүнө байланыштуу дагы болот. Ийгиликтүү адамдардын чөйрөсүндө болосуз жана өнүгүү перспективасы бар. Мен ушул жерден дагы кошумчалап кетким келип атат. Менин өзүмдүн эле тааныш кыздарым бар. Алар $120 эмес, даже андан да кымбат курс сатып алып окушканы криптовалютага. Бир эле курс окуган, окуп бүткөндөн кийин болду. Все, уже свободный полетко кое берип коет. Сиз өзүңүз иштеп кетишиңиз керек дальше. Бул жерде сиз $120 3 курсту алып атасыз, колдоо алып атасыз жана дагы канча деген мисалы экономдуп калып атасыз акча. Себеби деген эгерде ар бир курсту 3 курсту $200 эле эсептегениңизде $600 болот. И андай биздикиндей колдоо жок. Ошол себептен баалуулугу сиз $120 гана долларга ушунчалык курстарды жана дагы колдоону аласыз. Бул үчүн эмне кылуу керек? Бул презентацияны эгерде YouTube'дан көрө турган болсоңуз, астына описанияга жазып коем. Ошол жактан Telegram менен өтүп, мен менен байланышсаңыз болот. Эгерде бул презентацияны сизге ким жиберген болсо, ошол адамга кайрылсаңыз да болот. Эгерде бул информацияны берген адам, бул уже биздин партнер болуп эсептелет жана сизге толук информация бергенге бере алат деп айтсам болот. Ошол себептен эгерде ошо сизди чакырган адамга же болбосо сизге ушул информацияны берген адам менен байланышыңыз. Эгерде сиз YouTube'дан көрө турган болсоңуз, анда YouTube'дан описанияда ссылкалар болот. Ошол ссылкалар менен өтүп менен байланышсаңыз болот. Дагы мен башка видео кылып эле жазайт окшойм, себеби бул өтө узун болуп кетти. Эгерде YouTube'дан сизде ошол жерде настройканы басып туруп, убакытты тездетип туруп бул презентацияны көрсөңүз да болот. Бул нерсе аябай удобный. Мен өзүм дагы ошентип башка информацияларды ошентип көрөм. Бул эгерде информация пайдалуу болгон болсо, лайкты басып подписаться кылыңыз. Мен мындан дагы көбүрөөк
информация киргизгенге, көбүрөөк видеоролик кыргызча тартканга аракет кылам. Көп информация көп, дагы байланышып, консультация алып, менден колдоо алсаңыздар да болот. Рахмат Гүлчехир ажа, эң сонун болду. Зулун чыгара албадым, балдарым ызылдайт деп.